Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Сиздер менен кайрадан математика мугалими Акылбек Нурсултан болмокчу. Онлайн сабак 4-чейрек, 2-сабак. Алгебра 7-класс. Байланыш үчүн ушул номер аркылуу видео тууралуу суроолор, сунуштар болгон болсо, социалдык тармактар аркылуу калтырсаңыздар болот. Ар бириңиздерден сунуш күтүп калабыз. Кымбаттуу окуучулар, баштагы видео сабагыбызда силерге суроо калтырганбыз. Дал ошол суроонун жообу. Биринчи катарда турган фигуралар 15ке барабар. Себеби ал жерде 15 бурч турат. Анда банан канчага? Банан 4кө барабар. Банан 4кө барабар болгон болсо, саат 3'тү көргөзүп турат жебелери. Анда бул жерде 3төн банан турат, саат 2 болгон. Бул фигура 11ге барабар. Биринчи көбөйтүп аткарылат. Көбөйтсөк 33, 3'тү кошобуз 36, 2'ни коссок жообу 38. Урматтуу достор, эгерде теңдемеде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, биринчи бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге теңкиштүү теңдеме келип чыгары баарыбызга белгилүү. Экинчи, теңдеменин 2 бөлүгүн тең, нөлдөн айырмалуу каалаган бир санга көбөйтсөк же бөлсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдемени алабыз. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн биз сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги деген теманы өтөбүз. Бүгүн сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер жөнүндө маалымат алып, эрежелерин түшүнүп, сызыктуу теңдемелердин графигин сызууну үйрөнөбүз. Ар кандай эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелердин чыгарылышын, өзгөрмөлөрүнүн x, y түгөйлөрүн табууну үйрөнүп, мисал чыгарууда жана график сызууда колдоно аласыңар. Темага байланыштуу суроолорду берип, бири-бириңердин оюңарды сыйлоого жана сабырдуулукка көнөбүз. Кымбаттуу окуучулар, ар бир видео сабакта силерге тапшырма калтырабыз. Дал ошондой тапшырма суроо белгинин ордуна туура келген санды таап, социалдык тармактар аркылуу жообун мага калтырсаңар болот. Ар бириңерден жооп күтөбүз. Урматтуу достор, ар бир сабакта кошумча тапшырма калтырабыз. Дал ошол кошумча тапшырманын жообу 202 көз бир адамда болот. Албетте, бир адамда 202 көз болот. Өзгөрмөлөрү x жана y болгон теңдеменин чыгарылышы болгон ар бир түгөй сан координаталык тегиздикте координаталары ушул түгөй сан чекит менен көрсөтүлөт. Мындай чекиттердин баары теңдеменин графигин түзөт. X-тин мааниси абсиса, ал эми y-тин мааниси ордината болот. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги деп координаталары ушул теңдеменин чыгарылышы болгон тегиздиктин бардык чекиттеринин көптүгүн айтабыз. Демек, берилген эки өзгөрмөсү бар теңдеменин чыгарылыштары ал теңдеменин графигин сызууда жардам берет экен. Кымбаттуу окуучулар, 5x плюс 2y барабар 14 теңдемесинин графигин карап көрөлү. Ал үчүн биз y-ты касиеттин жардамында x аркылуу туюнтуп алалы. Аны биз баштагы сабакта кантип -2,5 келгендигин, плюс 7 каяктан келгендигин караганбыз. Албетте бизге ал үчүн x-га маани берүү аркылуу y-тын маанисин табабыз. X-га 2 деген маанини берели. Анда y дагы 2ге барабар болот. Андан кийин x-га 4 деген маанини берип көрөлү. Анда y-тын мааниси -3кө барабар. График сызууда бизге таблица жардамга келет. Таблицаны сызып алалы. X барабар 2 болгондо y барабар 2. X барабар 4 болгондо y -3кө барабар.
Абсцисса огунан 2-ни табабыз. Ординат огунан дагы 2-ни таап, экөөнүн кесилишкен жерин белгилейбиз. Абсциссадан 4-тү, ординатадан 1-ди тандайбыз. Экөөнүн кесилишкен жерин чекит менен белгилейбиз. Албетте x 4-кө, y -3-кө барабар. Бул теңдеменин графигин сызуу үчүн берилген эки чекитти туташтырып коюу жетиштүү. Демек, түз сызыктын графигин сызыш үчүн бизге эки гана чекит жетиштүү. Карап көрөлү. Бул график y барабар -2,5x кошулган 7 теңдемесинин графиги. Урматтуу окуучулар, өзгөрмөлөрдүн эки коэффициенти тең 0-гө барабар болгон ax плюс by барабар s эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемеси 0x плюс 0y барабар s түрүндө болот. Албетте эки өзгөрмөнүн тең коэффициенттери 0-гө барабар. S барабар 0 болгон учурда карайлы. S барабар 0. Башка айтқанда бош мүчө 0-гө барабар болгондо каалаган түгөй сан бул теңдеменин чыгарылышы болот. Ал эми графиги бүт координаталык тегиздик болуп эсептелет. S барабар 0 эмес, башка айтқанда бош мүчө 0-гө барабар эмес болгон учурда теңдеменин чыгарылышы болбойт. Чыгарылышы болбогондон кийин анын графигин да сыза албайбыз. Рене Декарт 1596-1650 жылдарда жашап өткөн. Француз философу, математики жана физиги, координаталар методун иштеп чыккан, алгебра менен геометриянын байланышын түзгөн. Урматтуу окуучулар, китебиңерден 1110-мисалды карап көрөлү. Төмөнкү чекиттердин кайсылары x минус 2y барабар 4 теңдемесинин графигинде жатат? Баштапкы мисалдарда карагандай, бул теңдеменин чыгарылышы ал теңдеменин графигинде жатат. Албетте берилген чекиттердин кайсылары бул теңдеменин чыгарылышы болсо, анда ал чекит ушул теңдеменин графигинде жатат. Андыктан текшерип көрөлү. X ордуна 6-ны койсок, y 1 чыгышы керек. X ордуна 6-ны коелу, 2-ни 1-ге көбөйтүп кемитсек барабар 4. Демек, берилген теңдемеде бул жердеги шартта ордуна койгонубузда албетте 4-кө барабар. Шарт келип чыкты. Туура барабардык аткарылды. Экинчини текшерип көрөлү. Азаматсыңар балдар. Бул дагы 4-кө барабар. Анда үчүнчүнү текшерип көрөлүчү. X ордуна 0-ды, y ордуна 2-ни койсок, минус 4-кө барабар. Ал 4-кө барабар эмес. Кийинкини көрөлү. X ордуна минус 1-ди, y ордуна 3-тү койсок, минус 7 келип чыгат. Ал дагы 4-кө барабар эмес. Демек, берилген чекиттердин A жана B чекиттери берилген теңдеменин графигинде жатат. S жана D чекиттери бул теңдеменин графигинде жатпайт. Себеби берилген чекиттин координаталары ал теңдеменин чыгарылышы бола алган жок. Урматтуу окуучулар, 1113-мисалды дал келтирүү эрежеси менен карап көрөлү. X плюс y барабар 5, минус 4x плюс y барабар 0 теңдемелеринин графиктерин түзөлү. Y барабар 5 минус x, y x аркылуу туюнтабыз. Албетте бизге таблицаны толтуруу керек. X ордуна 3-тү койсок, y 2-ге барабар. 5-тен 4-тү кемитсек 1-ге барабар. Демек, y 1. Бул теңдеменин графигин сызыш үчүн биз берилген чекиттерди белгилешибиз керек. X-тан 3 алабыз, y-тан 2.
экөөнүн кесилишкен жерин белгилейбиз. X огунан 4'tü, Y огунан 1'di алып, кесилишкен жерин белгилейбиз. Бул теңдеменин графигин сызыш үчүн ушул эки чекти туташтырып коюу жетиштүү. Демек, бул теңдеменин графиги ушул кызыл менен белгиленип турат. Андан кийинки теңдемени карап көрөлү. Y барабар 0 плюс 4x. Бул теңдеменин графигин сызыш үчүн дагы биз таблицаны толтурабыз. X-ка 0'ды берсек, албетте Y дагы 0-ге барабар. Ал чекитти белгиледик. Ал координата башталышы. X-ка 1'ди берсек, Y барабар 4-кө. Анда белгилеп көрөлү. Ушул эки чекти туташтырсак, түз сызыктын графигин сыза алабыз. Түз сызыктын графигин сызыш үчүн эки гана чекит жетиштүү. Кымбаттуу окуучулар, кызыл менен сызылган бул кызыл баракчага жазылган теңдеменин графиги, жашыл менен сызылган бул жашыл баракчага сызылган теңдеменин графиги. Үчүнчү теңдемени да карап көрөлү. Y барабар 2x минус 3. Ан үчүн үчүнчү теңдемени караш үчүн бизге видео жардам. Здравствуйте, меня зовут Лена. Получаем табличку. Какую-нибудь прямую, задав эту прямую уравнение. Итак, допустим, у нас уравнение y равняется 2x минус 3. Составим табличку для этого уравнения. Возьмем x равное 1. В этом случае мы получаем 2 минус 3, то есть y равно минус 1. Теперь возьмем x равное 3. Получаем 6 минус 3, то есть тоже 3. Переходим к построению, потому что две точки у нас уже есть, а через две точки мы легко можем построить прямую. При x равном единичке у нас y равен минус 1. А при x равном троечке у нас y равен 3. Теперь через эти две точки я могу провести прямой. Ну, дальше все, как вы знаете, прикладываю линеечку и строю прямую. Теперь положено подписать уравнение этой прямой прямо над ней. Это будет выглядеть так. Y равняется 2x минус 3. Кымбаттуу окуучулар, жогоруда берилген видеону көрдүк. Дал ошондой теңдемелерди чыгарып, жогорудагы айтылган касиеттерди, мисалдарды пайдаланып, үйгө берилген тапшырманы чыгарасыңар. Китебиңердин 237 бетиндеги 1109, 12, 14, 15 иштерди иштеп, жогоруда калтырылган телефон номерге социалдык тармактар аркылуу жөнөтөсүңөр. Кошумча тапшырмалар. Ар бир сабакта кошумча тапшырма калтырабыз. Эң көп тиши бар жаныбардын же жандыктын аталышы кандай? Француз математиги Пьер Ферма жөнүндө маалымат жазгыла. Кымбаттуу окуучулар, бардык суроолорго жооп жазгыла жана социалдык тармактар аркылуу мага жөнөткүлө. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла, кымбаттуу окуучулар.